Арбаңыздар агайын туугандар, сиздер менен экран аркылуу көрүшкөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Ар бир үйдө ынтымак, ырыс-кешик, токчулук, молчулук болсун. Биздин каналды, биздин берүүнү тандаганыңыз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Демек, ыймандуу, адептүү, маданияттуу коом курууга кандайдыр бир деңгээлде сиз салым кошуп атасыз деп биз терең ишенебиз. Быйылкы ыйман, адеп, маданият жылына арналган Нарктуу коом долбоорунун алкагындагы энелер мектебинин турмуш сабактары бүгүнкү сиздердин назарыңыздарда. Өткөн сабактарда биз дени сак улут темасында сүйлөшкөнбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы эне жана бала. Бүгүнкү сабагыбыздын багыттоочусу врач, педиатр Серкебаева Майрам эжебиз жана психолог Жүндүбаева Кенже эжебиз. Сабактын угуучулары жана энелер мектебинин тарбиялануучулары Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин студенттери. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү абдан жакшы теманын алкагында мен дени сак энеден дени сак бала деген тема менен баштагым келип турат да. Себеби канчалык аял затынын дени сак болсо, үй бүлө курууга даяр болсо, эне болууга даяр болсо, бул мында жакшынакай бала төрөлөт да. Ошондуктан дени сак эне, дени сак коомду да түзөт. Ошондуктан бүгүнкү темабызда дени сак бала кандай төрөлүш керек, балдарга кандай төрөлүүдөгү кандай даярдыктар болуш керек, ошондой эле алардын кийинки максаттары болгон балдарды тарбиялоодогу, туура тарбиялоодогу абдан энелердин чоң ролу жөнүндө айткым келет. Азыркы учурда ата эне болууда ар бир инсан, кыз болобу, бала болобу, бул алдыртадан даярданыш керек. Мисалы, үй бүлө курууда бул үй бүлө өзүнчө эле бир мамлекет болуп атпайбы? Ошондуктан үй бүлө куруунун алдында ушул үй бүлө курууга даярмынбы? Ошо балалуу болгондо балдарымды тарбиялап, алардын ден соолугун караганга, окуганга, ошондой эле өз ордуна койгонго даярмынбы деген бири-бирине эки инсан суроо бериш керек да. Бул суроолор даяр болгондон кийин гана үй бүлө күтүп жана жакшынакай бактылуу балдарды тарбиялоого болот да. Себеби бала төрөлгөндө биз төрөлгөнүнө гана кубанбастан анын турганына да кубанышыбыз керек. Бул бала кандай төрөлдү, кандай абалда төрөлдү, дени сакпы, энесинин дени сакпы, ушул балага төрөгөн эне жакшынакай даамдуу эмчек сүтүн бере алабы, мындан ары тойгузуп жакшынакай болуп эл катарына, инсан катары кошуп кете алабы деген бир суроолор берилет да. Ошондуктан биринчиден эненин ден соолугу биз үчүн абдан керектүү. Ошондой эле эне гана эмес, атанын ден соолугу да. Бул атанын ден соолугунун алдын алып, бул кандай багытта бул пландаштыруу жөнүндө, баланы пландаштыруу жөнүндө да бир топ гинекологиялык консультациялардан өтүп кетиши абдан маанилүү да. Себеби ата энеси ден соолугу чың болуп турса, бала багууга даяр болсо, баланы өстүрүүгө даяр болсо, бала да абдан бактылуу болуп чоңоет да. Себеби көп оорулардын алдын алуучу бул чоң бир шарт болот. Себеби эгерде эне бир анемикалык оорулар менен ооруп турган болсо, же болбосо эндокриндик оорулар менен, же болбосо жөнөкөй гана бир стресс, абдан стресс көп болуп атпайбы? Стресске кабылган болсо, бул да эненин баланы түйүлдүктө кичинекей жаткандагы шартында да абдан стресстерди козгойт да. Ар кандай оорулардын же алдын ала төрөлүүнүн, же болбосо төрөлбөй калуунун да бир шарттары болуп түзүлөт. Ошондуктан бала төрөлөрдүн алдында эне баланын ортосундагы мамилени жакшы түзүү үчүн ата эне,
жанында жүргөн туугандары бул да көмөктөш болуш керек. Бул баардыгы биргеликте бул төрөлүүчү баланы күтүш керек. Анткени бул алардын уландысы болуп атпайбы. Бул үй бүлөнүн мындан ары уланып кетчү бир уюткусу болуп атат. Ошондуктан бул бала абдан жакшы, жароокер, мээримдүү, ошондой эле мени күтүп жатат деген мамиледе төрөлсө, бала абдан ден соолугу чың болуп төрөлөт. Майрам эжеке, бул кыздар эми болочок энелер. Булар башка бир үй бүлөгө барып бүлө болушат. Биздин ушу турмуш сабактарынын максаты эле биздин кыздарды турмушка даярдоо, турмуш курууга даярдоо. Сиз айткандай ынтымактуу, маданияттуу үй бүлө курууга. Демек, булар жаңы үй бүлөгө барганда ошол кайненеси, кайнатасы баш болуп ушул келинге жакшы мамиле кылыш керек экен да. Туура, абдан баардык тараптан кайнене болобу, кайната болобу, алардын туугандары эки жактан тең чогуу колдоо көрсөтүш керек. Анткени кыз бала башка бирөөгө бүлө болуп барып атпайбы? Ал үй бүлөнүн шартын билиш керек, анын салт санаасы бар дегендей. Ал жактын баарын билип, үйрөнүп, алдын ала көрүп, даярдыктарынан өтүп туруп, анан келин болуп, ал үй бүлөнүн очогун түтөтүп дегендей, андан ары улантып кетчү бул биздин жакшынакай кыздарыбыз. Ошондуктан кыздар үй бүлө курууда баардык жагынан эркектер менен баягы болочок жары менен биргеликте консультацияларга барып, психологиялык бир кеңештерди алып, педагогикалык бир кеңештерди алса да, бул үй бүлөнүн жакшынакай бекем курулушуна абдан жакшы шарттар түзөт. Себеби булар жаш болуп эле кийинкисин ойлонуш керек да. Мен үй бүлө курууга даярмынбы? Үй бүлө кургандан кийин баланы багып кете алабызбы дегендейчи. Анан мен да бир айта кетейт элем да, негизи мен баардык кыздарга айтам, кыздар билимдүү болуш керек. Себеби билимдүү эне гана билимдүү балдарды тарбиялайт да. Билимге умтулуш керек, же болбосо бир аспекттери бар эмеспи, жанагы кантип тарбиялоо болуш керек. Ошолорго жакшы умтулуп, анан жакшы балдарды тарбиялашат да. Азыр көпчүлүк эле болочок энелер бул кандай кызбы эркекпи билиш үчүн УЗИге түшүп жатышпайбы? Ошон бир жолу түшүп койсо эч нерсе болбойт, анан 2-3 жолу түшкөндө да зыяны бар дешет да. Анан бул бир жолку, эки жолкусунун айырмасы барбы, же бир жолку түшкөндө андан эч нерсе деле болбойбу? УЗИге түшкөндө. Ультра дабыштык үн менен бул боюнда болуп калганда изилдөөнү жүргүзөт. Бул терс таасирин тийгизбейт. Себеби эгерде чаржайыт эле, улам эле түшүп, бул дарыгерге түшөйүн, андан кийин бул дарыгерге түшөйүн деп чаржайып түшө берген, бул финансылык жактан да өзүңөрдүн каражатыңар көбүрөөк кетет. Ошондой эле силерге стрессти туудурат. Себеби силер бирөөнө ишенбей улам бирөөнө бара берип атпайсыңар. Ошондуктан эгерде врачтын көзөмөлүндө болсоңор, врач УЗИден өтүүнүн керектиги бар десе, анда өтүш керек. Ал эми чаржайып өтүүнүн кереги деле жок. Азыркы күндө жанакы врачтардын көзөмөлүндө болуп, көзөмөлдөн өтүп жүрүшпөйбү? Жаш болочок энелерчи медицина тарабына канчалык деңгээлде бир жагынан караганда жашы абдан, бир жагынан карап көргөндө кээ бир угуп жүрөбүз, күбө болуп жүрөбүз да. Жана кан тапшыруудан дагы мен жакында эле бир эме күбө болдум. Төрөлгөндөн баштап биринчи группада кан, анан кийин төрөбөйдө келгенде, жакында гана келгенде, бир 2 жолу барып тапшырса, 3-чү группада кан болуп чыгып калып да. Ошонун себеби төрөлгөндөгү эле кан болуш керек эле, 1-чи группа. Эмне үчүн бул медициналык жактан да бир катачылыктар эненин ден соолугуна бир көйгөйтүү жаратып келе жатышат да. Туура айтасыз. Бул кан төрөлгөндө эле бул кан группасында 4 группа бар. Ошондой эле резус фактор деген бар. Бул терс жана оң. Аялдар биринчи
бул өзгөрүлбөгөн, өмүр бою өзгөрүлбөгөн группа, кандын группасы болот. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү жана рейс факторлар. Балким бир жерде жаңылыштык менен лабораторияда туура эмес текшерилип калган болуш керек. Эгерде туура жана документалдуу тастыкталган текшерүүдөн өтүп, аларды бир паспортко мөөр коюлабы, же болбосо бир тастыкталган печати бар, мөөрү бар документ менен текшерилсе болот. Себеби азыркы учурда кээ бир жерлерде кандын көп кетишинен, кан куюуну же болбосо кандын препараттарын куюуга зарыл болуп калат да. Ошол учурларда сөзсүз түрдө кандын группасын текшерет. Себеби бул өмүргө терс зыянын тийгизип коюшу мүмкүн. Эгерде биринчи группадагы канга экинчи группаны куйса. Ошондуктан ошол жаңылуулар болбош үчүн бул эми күндө эле ар бирине кое бербейт да. Ошондуктан кайрадан текшерүүгө туура келет. Ошондой жаңылыштыкты кантип биз кимге кайрылса болот ошол учурдачы? Анткени ошондой көйгөйдөн ошол учурдагы поликлиникадан башка жака которулуп кетип калган көйгөйлөр болуп атат да. Ошол жерде иштеп аткан врачка барбайса, эмне үчүн андай болушу мүмкүн эмес, бизден эмес, лабораторияга кайра тапшыргыла деген бир көйгөйлүү маселелер тудуруп келе жаткандыгына күбө болуп жүрөбүз да. Мен ойлойм да, көпчүлүгү кээде өзүнүн группасын алмаштырып алган болот. Меники биринчи же экинчи, үчүнчү деп айтат да. Өзүлөрү жок, мен ушуну текшергем деп кээде жаңылышсыптар болот. Мен канча көп эле иштедим, бирок мындай жаңылышсыптарды биринчи угуп жатам. Эгерде туура кандын группасын текшерүү үчүн биздеги борбордук кан борбору бар, улуттук кан борбору. Ошол жерге барып текшерилип, анан паспорттарына мөөр койдуруп койсо, бул да абдан тастыкталган факт болот. Балдардын, төрөлгөн балдардын 3 жашар, 2 жашар аппетити тартпай, кээ бир балдар тамак ичпей башташат да. Ошол эмне себептен ошондой болот? Жана туура тамактанууга кантип туура тамактануунун кимге кайрылсак болот, кандай тамактандырсак болот ошол балдарды? Балдарды негизи эле төрөлгөндөн баштап 2 жашка чейин эмчек менен эмизиш керек. Накта эмчек менен эмизүү бул 6 айга чейин колдонулат. 6 айдан баштап эмчектен тышкары кошумча тамактарды бере баштайт. Бул буламыктарды, жер жемиштерден жасалган ширелерди, пюрелерди бере баштайт. Ошондой эле эт азыктарын, сүт азыктарынан жасалган тамактарды берет. Ал эми сиз айткан 2-3 жаштагы баланыкы кээ бирде табити жакшы татпай, тамак ичпей калышат. Муну биринчиден бала негизи калп айтканды билбейт. Бала ыйлап жатканда, же болбосо табити жок болуп жатканда абдан кунт коюу менен аны угуп, ошондой эле текшерүүгө алып барыш керек. Себеби бала эмне үчүн ыйлады, эмне үчүн тамак жебей калды, балким бир нерсеси ооруп жатабы, же туура эмес тамактарды жеп алдыбы. Ошондуктан медицинада көпчүлүгү аз кандуулук балдар арасында да көп кездешет. Биринчиден тамактын табитинин кетиши аз кандуулук барбы, жокпу деген мааниде бул кандын анализин гемоглобинге тапшырыш керек. Гемоглобиндин эгерде анализи төмөн, гемоглобиндин көрсөткүчтөрү төмөн болсо, анда сөзсүз түрдө темир курамында темир бар болгон дары-дармектер менен дарылаш керек. Ал эми тамак жебей табити жок болсо, ашказан оорулары болот. Бул жагынан да ультрадыбыштык үн менен боорун, өтүн текшерип көрүү керек. Же болбосо абдан эле өтүшүп кеткен формалар болсо, бул гастроскопия болот. Бул ашказандын кандай абалда турганын текшерүүдөн өтүш керек. Негизи эле балдарды туура тамактануу боюнча бул үй бүлөдө башталат. Үй бүлөдө кандай шартта үйрөнсө, балада ошол шартка туура тамактана баштайт. Өзгөчө азыркы учурларда фастфуд деп коет атпайбыз, тез тамактануучу тамактар, тез жейлүүчү, даярдалып жейлүүчү. Балдар көпчүлүк убакта үйдөн ачка келишет, көчөдөгү фастфудтарды, ошондой эле газдалган суусундуктарды көбүрөөк ичкенден бул организмде иштин ачышуусун
былжыр эттин ачуусун пайда кылат да, бул гастрит ооруна алып келет, иштин көбүшүнө алып келет, же болбосо иштин өтүп кетиши же катышына алып келет да, ар кандай ашказан, ичи карын ооруларына пайда кылат. Ошондуктан биринчиден доктордун көзөмөлдөсүнө барып, биринчи себебин табыш керек, бала эмне үчүн тамак жебей калды деп. Биз өткөн сабактарыбызда умайчылык темасын сүйлөшкөн элек да. Ошол умайчылык темасын азыркы медицина менен байланыштырса болобу? Эгер болсо, кайсы жактан, кантип? Негизи эле биз кыргыз баштардан илгертеден эле умайчылык болгон. Мен муну туура кабыл алам. Себеби биз бысмылда деп баарын баштайбыз. Менин колум эмес, умай эненин колу деп. Ал эмес, балдар төрөлгөндө жан башында бир кичинекей көгүш өңдөнгөн так болот, Бул умай эненин колунун тагы деп коет, Умайчылык деген бул эмне? Мен ойлойм, педиатр болобу, гинеколог болобу, негизи умай эне дейле болуш керек. Себеби биринчи ыңалаган үндү врач, педиатр менен неонатолог, ошондой эле гинекологдор угат да, алып төрөттө кабыл алып жаткан. Ошондуктан бул биздин ар бир баланы биринчи күтүп алганда биз да алар башка адамдар сыяктуу эле ушу жалынып жалбарып, ушу инсан жакшынакай төрөп алса экен, ушу бала жарык дүйнөгө жакшынакай ден соолукта келсе экен деп тилек кылабыз да. Бул деле умайчылык деп мен ойлойм. Ошондой эле баланы жаңыдан алганда бул умайчылыктын касиети тазалык. Таза шейшепкө бөлөө, энесин таза жерде кармоо, багуу, бир 40 күн багып өзүнүн калыбына келсин деп, башка жан кишилерди көпчүлүктү жолотпой, жакшынакай бир каалоо тилек менен баланы кабыл алуу, багуу да, бул да умайчылык болот да. Ошондуктан умай энечиликти мен медицинада туура эле көрөм. Балдардын коркуп бир нерседен чочуп калганда умайчылык жөндөм менен апаларыбыз апаптап, анан кандайдыр бир жүрөгүн көтөрүп эле дарылап койгонда, медицина жактан кандай дарылашат? Бул да туура. Мен туура кабыл алам. Өзгөчө мен жаш ата энелерге айтам да, балдарыңарды той-пойлорго, конокторго көп ээрчитип барбагыла деп. Себеби ар кимдин аурасы ар кандай болот. Бири жакшы көрүп карайт, бири жаман көрүп карайт дегендейчи. Бала көпчүлүктү жактыра бербейт. Мисалы, көпчүлүктү айтабызга, бул туруп эле конок келсе эле ыйлай баштайт, тентек кыла баштайт депчи. Бала өзүнө көңүл бурусун талап кылат. Себеби көпчүлүктө бала каралбай калып атпайбы? Ошондой эле баланы сырттан келгенде же көпчүлүктөн келгенде бети колун жууп койгон, бул да гигиеналык жактан жакшы жөрөлгө болот. Ошондой эле башка энергетикалык тазалоо да болот деп мен эсептейм. Балдарды тарбиялоодо эненин ролу абдан зор. Баланы кичинекей чекиттей болгон түйүлдүк кезинде эле жакшы көрүш керек. Бала баардыгын сезип турат, туят, аны менен сүйлөшү керек. Мен сени жакшы көрөм, мен сени күттүм, биз баарыбыз сени күтүп жатабыз, биз сени кааладык деген сөздөр менен башташ керек да. Себеби биз балдарды билбейт, түшүнбөйт, укпайт, билбейт деп атпайбызбы? Бала түйүлдүк кечисинде эле анын баарын угат. Эмоционалдык жактан эне кандай абалда, ыйлап жатабы, кубанып жатабы, күлүп жатабы, мунун баары түйүлдүккө оң жана терс таасирлерин тийгизет. Ошондуктан түйүлдүк болуп, бала боло баштаган күндөн баштап бала менен сүйлөшүү керек, ырдап берүү керек, көбүрөөк таза абада сейилдөө керек. Бул да баланын кан алмашуу, ошондой эле өрчүп өнүгүшүнө, кислороддун жакшынакай көп келишине шарттарды түзөт. Ошондой эле туура тамактануу керек.
биздин Кыргызстанда өскөн тамактарды жеген жакшы да, себеби чет жердеги жанакы цитрустар болуп атпайбы, ананас, дайырдеме көп нерселер болуп атпайбы. Ага биздин организмибиз көнгөн эмес, себеби бизде андайлар өспөйт. Биз генетикалык жактан биз анын бир фундаментибиз жок да, андайдачы. Андай тамактар эмес, табигый бизде жакшынакай өскөн жер жемиштерди, тамактарды жеп, ошолорду да жакшынакай каалоо тилек менен жесеңер, бул да келечектеги кичинекей түйүлдүккө да бул жакшы жардам болот. Ошондой эле түйүлдүк улам чоңойгон сайын ишти сылап, сүйлөшүп, силер гана эмес, силердин жолдошуңар, күйөөңөр, ал да жакшынакай сөздөрүн айтып турса, бул бала төрөлгөндө силердин үнүңөрдү укканда жылмаюу пайда болот, күлөт, ошондой эле жакшынакай чоңоет. Кээде бир айтып коет го гинекологдор, тонусу күчтүү болуп калыптыр депчи. Ошол убактарда сылап, жакшынакай сөздөрүңөрдү айтсаңар, иштеги бала өзүн бошотуп, жакшынакай сезе баштайт. Ал эми силер капалансаңар, ыйласаңар, түйүлдүк катуу болуп калат да, ичиңер катуу болуп, ооруп, ал да бушайман болот. Апам эмнеге ыйлап жатат, апам эмнеге капа болду, балким мени күтпөй жатабы депчи. Бул стресстерден арылтуу үчүн биз жакшынакай позитивдүү сөздөрүбүздү тартуулашыбыз керек. Ошондой эле, мисалы, бала төрөлгөндө балага жакшынакай, сенин көздөрүң кандай, сенин жылмаюуң кандай, сенин кандай жүзүң бүгүн нур жанып турат деп жакшы сөздөрдү айтса да, бала тез төрөлөт. Мисалы, эксперимент жүргүзүлгөндө 3 гүлдү коюп, өсүмдүктү, бирөөсүнө жакшынакай сөздөрдү арнаса, ал өсүмдүк жакшынакай өсө баштайт. Ал эми экинчисине кайдыгер мамиле кылат. Үчүнчүсүнө болсо эмне кылат? Жаман сөздөрдү айтат, сен жамансың дейт, же суу куйбай коет. Ошондо үчөө кандай абалда калат? Жакшы сөз айткан өсүмдүк жакшынакай өсөт, кайдыгерлик мамиледе кылган эптеп-септеп калат да, ал эми дайыма урушуп, талашып, жамансың деген өсүмдүк чирип калат. Ошол сыяктуу да түйүлдүккө балага, болочок балага ошондой мамиле кылыш керек да. Бала төрөлгөндөн кийин аны да жакшы күтүп алуу керек. Мен сени күттүм, биз сени көрдүк, биз сени кабыл алдык деген маанидечи. Анда балада тез торолот. Баланы тезирээк баягы өзүнчө эле бурчка коюп койбой, же ороп калтырып койбой, баланы кененирээк, жеңил, бош кармаш керек да. Анан тезден алып, анан эркелеткенден коркпош керек. Баланы канчалык эркелетүү, бул мээрим берүү болот. Канчалык эркелетсеңер, бала ошончолук тез торолот. Жана ошондой эле мээримдүү болуп чоңоет. Силер психолог, болочок психолог болгондон кийин силерде бир этаптары бар го, ар бир этапта бала бул жактан травма алган экен, бул жактан травма алган экен деп бере 3 этапка бөлөсүңөр, оральный деп өзүнчө бөлөсүңөр го. Ошол этапта биз балдарга өзүбүздү гана эгоист сыяктуу ойлобостон, балдардын келечегин фундаменти кандай курулуп атат, ушу фундамент кандай болсо экен, эгер фундаменти жакшы болсо, жакшынакай үй курулган. Үй болсо, бул биздин жакшынакай балдар болот да. Ошондуктан ал жагында карашыбыз керек. Жандан бери биз эне менен баланын ден соолугу жөнүндө сүйлөшүп да, эми бул тарбиясы жөнүндө айта кетсек, балдар 1-2 жашка чыгып буту басып калган убакта атасы же апасы чакырбайт, балдарга кошпойт. Бар го ошондой ата-энелерчи, кошпойт, алар киймигирдейт же болбосо дагы балдардан жаман сөз үйрөнөт депчи, анан аркасынан эле жүрүп алышат го, менин балам ооруп калбасын, анан жылуу кийинсин, анан бирөө жаман айтып койбосун депчи. Баланы ээн эркен кое бериш керекпи, же ошентип жакшылап караса бала ден соолугу жакшы болуп чоңоёбу, же ээн эркен кое берип өзүн балдар менен ойноп, ошо билбегенин билип, ошол жактан жакшы тарбия алып чоңоёбу? Бул жактын эки жагы бар да. Коопсуздук жана кооптуу жагы да. Коопсуздук жагы бул балдар сыртта сейрендеп жүргөндө
чоң кишинин көзөмөлүндө болушу абдан зарыл. Себеби азыркы учурда бала жоголуп кетти, же болбосо бул болуп кетти, урдап кетти деген нерселер көп болуп атпайбы азыркы учурда. Бул кооптуу жагы. Ал эми балдар эгерде бир бакчада балдар менен, өз балдар менен, ошо теңдүү балдар менен ойноп атса, бул баланын психологиясын, ошондой эле коллективдештирүү, коллективге көнүү боюнча абдан жакшы шарт түзөт. Себеби бала чоң кишилер сыяктуу эле биз мисалы сүйлөбөй бир күндө үйдө отурсак эмне болуп кетебиз? Бук болуп кетебиз. Бала да бук болуп кетет. Бала өнүгүш керек, сөздөрдү угуш керек көбүрөөк, айлана чөйрөгө көңүл буруш керек. Ошондой эле кыз, бала дегенде айырмалаш керек. Анан балдарда 1,5 жашында бул эмне, мен өзүм деген сыяктуу суроолор туулат да, бул эмне деп эле баарын кармап көрүш керек, булуп көрүш керек, тытып көрүш керек. Муну да балдарга бериш керек. Себеби мисалы кагаздалар мындай тытып атса, ар бир кагаз жукалыгына же калыңдыгына карага ар кандай үндөрдү билет. Мисалы бир калың картонду сүнсө ал башкача үн чыгат. Жука картонду, кээде бир газеталарды, журналдарды тытып бырыштырып коюшат. Бул да өзүнчө үндөрдү берет. Бул изденүү болот. Балдар изденүү менен чоңоюшат, изденүү менен билишет, бир нерселерди билет. Ошондуктан балдарга бул эмне дегенде туура жооп берүү керек да. Бул мисалы сага эмне кереги бар, сен чоңойгондо билесиң, бул кереги жок дебей баарын билип. Ал эми балдар аябай изилдөөчү болот эмеспи? Ар бирин кармап көрүш керек, оозуна салып көрүш керек, баарын мисалы бардыгына салып, мисалы калтырып койсок эмне болот? Ун болсо ундун баарын чачып, муну да бериш керек да. Эчтеке болбойт. А эгер сынуучу же бир коопсуздук жаратуучу нерселер болсо, аны өйдө жогору көтөрүп койсо, бала колу жетпеген. Ошондуктан балдар менен бул азыркы учурда бала бакчалардын көп аздыгынан, балдардын көптүгүнөн баягы балдар көпчүлүк учурда бала бакчага барбай жатып калышпайбы? Бала бакчага барып, балдар бири-бири менен баарлашсу, алардын интеллектуалдык жагынан, ошондой эле тарбиялык жактан да балдарга абдан жакшы таасир тийгизет да. Ошондуктан балдарды балдар менен ойноодон коркпош керек. Анан бешикке бөлүү боюнча сиздин көз карашыңыз балдарды бешикте чоңойтуу? Мурдагы замандарда, биздин Кыргызда баарыбыз эле бешикте чоңойгонбуз да. Бул бешик бул комфорттуу болуп атат. Биз көчмөн эл болгондуктан баягы сууга, ысык сууга урунуп калбасын, алды таза болсун деген ниетте гана бул бешикке бөлөп коюшчу. Себеби алар бир жерден экинчи жерге көчүш керек. Ысык суукта бала үшүп калбасын, жакшынакай жыгылып калбасын, бир комфортто турсун депчи. Азыркы учурларда биз эркин бөлөнүү деп коебуз да. Бала кыймыл аракет менен чоңоюш керек. Анан бешикке бөлгөндө эртеден кечке бешик деген бөлөйт экен. Биз ушундай жаткан экенбиз деп эртеден кечке бөлөгөн туура эмес болот. Бешикке бөлөшсүн, бирок маалы менен чечип алып, бала менен баарлашып, ага массаж жасап, кийинтип, кичине бошто кармаш керек. Бул бешик дагы кандай жагы бар? Эне абдан башка балдары менен караганга, же болбосо өзүнүн бир турмуш тиричилик жумуштары болсо, же болбосо шарты жок болсо, үшүп калбасын деп бөлөп коет. Ал эми эртеден кечке кылар иши жок болуп, анан бешикке бөлөп коюп, өзү башка иштери менен отурган, бул бала үчүн бир күнөө болот деп эсептейм. Урматтуу кыздар, силер болочок ар бир үйдүн андан аркы учугун улантып турчу кетчү болочок энесиңер, болочок жарсыңар, болочок бирөөгө эже, энесиңер. Ошондуктан силерге үй бүлөлүк, болочок үй бүлөдө куруңарда туура тандоону, туура багыт менен бирге болочок жолдошуңарды да туура тандоону, аны менен биргеликте туура үй бүлөнү пландаштыруу, балдарды пландаштыруу боюнча бир жакшынакай ийгилик каалайм.
бактылуу болгула, дайыма жүзүңөрдөн бакыттын нуру жанып турсун. Эне деген улуу наамды ыйык көтөрүп, ар бириңер эне болдум деген бир жакшынакай сыймыкка ээ болушуңарды каалайм. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн сиздер менен эне бала темасында сүйлөштүк. Сиздерди кызыктырган суроолор болсо же сунуш пикириңиздер болсо, биз менен Instagram, Одноклассник аркылуу байланышсаңыздар болот. Ар дайым эне менен баланын дени сак болсун деп бүгүнкү көрсөтүүбүздү аяктайбыз. Келеркиде кездешкенче сак саламатта болуңуздар.